каршы эмессиз? Мен жаш кезимдеги бир элестестедим. Ошол кезде олтуруп алып жазында жамгыр жааса, биз бир туугандарыбыз менен сүйүнөт элек, өзүбүз түшүнбөй эле. Анткени аталарыбыз дыйкан болгондуктан, колхозда иштегендиктен чөп болот, мал болот, сүт болот, токчулук болот деп ойлойт экен. Колхозда дагы бакубат болот деп ойлойт. Биз эч нерсени түшүнгөн эмеспиз, бирок кубанат элек. Акыркы бир жумада жамгыр жааганын көрүп, мен ошондогу кубаныч сезим эстедим. Андан сурайм улам министрлерден. Жамгыр жаап атат, кар жаап атат. Токтогул суу сактагычында суу канчага көбөйөт деп. Мен муну менен эмне айткым келет? Биз кыргыздар улуттук кызыкчылык эмне экендигин билишибиз керек. Улуттук идеология конкреттик кызыкчылыктын айланасында түзүлөт. Андан болбосо сөз. Президенттен баштап кароолчуга чейин, миллионерден баштап жумушсузга чейин, жаш баладан аксакалга чейин улуттук кызыкчылыкты түшүнүп, илгери бир колхоздун башкармасы аталарыбызга кошулуп 5-6 жашар балдар түшүнсө түшүнбөсө да кубангандай болуп, биз акылыбыз менен эмес, жүрөгүбүз менен туйушубуз керек. Ошондой улуттук кызыкчылыктардын бири энергетикалык көз каранды эместикке жетишүү. Алмаз Атамбаев президент болгондон бери Кыргызстандын көз каранды эместигинин экинчи этабын, реалдуу көз каранды эместикти курууну баштады деп айтып келип жатабыз. Бул коммуникациялык көз карандысыздык, энергетикалык көз карандысыздык. Мен баарына токтолуп отурбайм. Мына быйыл суу аз, электроэнергия аз болот деп тынчсызданып отурабыз. Ар 3-4 жылда суу аз болот. Эмне үчүн 90-жыл, 2000-жылдары анын кесепети мынчалык билинбейт эле? Анткени биз электроэнергияны аз пайдаланат элек. Андан бери калкыбыз 6 миллионго жетти. Ар 10 жылда 30% электроэнергияны көп пайдаланат атабыз. Мындан кийин ар 3 жыл сайын абал мындан дагы чыдак болот. Анткени дагын жетпейт, суубузду дагы агызабыз. Мындан чыгуунун бир гана жолу бар, электр кубаттуулугун көбөйтүшүбүз керек. Үстү жагына ГЭС курушубуз керек. Алда болгону биздин проблеманы 15-20 жылга чечет. 15-20 жылдан кийин ушул проблема дагы биздин балдарыбыздын башына келип жетет. Эми ошол ГЭСти куруш керек дедик, курабабызбы? Акча тапсак дагы курушубуз кыйын. Анткени жакында Өзбекстандын тышкы иштер министри бир жума мурун Оонда сүйлөдү. Канчынчы жол айтты, биз курганга мүмкүндүк бербейбиз. Курулбасын деди. Тажикстан өзүнүн ГЭСин курамын деп 3 жылдан бери блокадада. Өзбекстан Тажикстанды блокадага алып газын бербейт. Россиядан сатып келип аткан нефти продуктусун ГЭСке деп эсептелген строй материалдарды өткөрбөйт. Көпүрөлөрдү террористтер жарды деп жардырып салды. Шпалдарды терип, темир жолду Тажикстандан буруп башка жака коюп койду. 3 жыл тажиктер блокадага чыдап, жылаңач калсак дагы ошол ГЭСти курабыз деп атат. ГЭС алар үчүн националдык идеология болуп калды, националдык идея болуп калды. Ошого чыдап, далыга бычак сайбастан баарыбыз ошону курушубуз керек деп жапа-тырма киришип атат. Мындай идеология менен бириккен элдерге мисал катары мен Иран элин мисал келтирет элем. 20 жылдан бери алар атом энергетикасын өздөштүрөбүз деп атат. Америка каршы 20 жылдан бери санкция алып, блокадага алып келип атат. Жок, курабыз деп атат. Максатына жакын калды. Америкалыктар санкциясынан кайтып, Иран менен тең сүйлөшө турган абалга келип калды. Эми биз ГЭСибизди куруш үчүн экономикалык саясий зонд керек экен да. Ака, кыргызча айтканда. Россия ошону курам деп атат. ГЭСти. Аны куруш үчүн биз Өзбекстандан көз каранды болбошубуз керек. Газды Өзбекстандан алсак, газды жапмак. Темир жолдорду мына жаап атат, башка жолдорду жаап атат. Атамбаев ошону ачык айтпаганы менен газды Өзбекстандан эмес, Россиядан алайлык деди. Бүгүн Бишкекке газ арзан Россиядан келип атат. Чексиз келип атат. Кесиңе жаксаң ошончолук жагы бер, ошончо алып келип беребиз деп атат. Ооба, түштүккө газ жетпей калды. Проблема. Эмне?
Тажикстандын проблемасы жокпу? Эмне Ирандын проблемасы жокпу? Бирок ошол проблема пайда болгондо чечебиз деп атабыз да. Газпром келип Сузак менен Базаркоргондун Нокенин территориясында газ бар, таап казабыз деп атат. 10-15 жылга жетет деп атат. Эгерде жетпей кала турган болсо, башка альтернативалык булактарга өтөбүз деп биригип жатабыз. Көз каранды эместик үчүн, улуттук кадыр бар карнамыз үчүн кээ бир ыңгайсыздыктарга, кыйынчылыктарга чыдашыбыз керек. Чүт эмне болсо эле Кудайдан тилеп, коңшу президенттерге тескерисинче ошол жака арызданып барабыз. Биздин президент андай кылып атат, мындай кылып атат деп. Мен муну менен эмне айткым келет? Таможня союзга, андан кийин Евразиялык экономикалык союзга кирүү мунун мыйзам ченемдүү экинчи фазасы. Ага биз киришибиз керек. Таможня союзга кирсек эмне берет? Мына көп айтып атат да, плюсу минусу деп. Мен башка суроо коет элем. Таможня союзга кирбей койсок эмне болот? Эртең чегара мына Бишкектин могул четинен жабылат. Сүтүңдө, этиңдө, майыңдо эч нерсең өтпөйт. Газ менен нефти продукт тигил буларды айтпай эле коелу. Россия бүгүн көзү жалдырап турат. Батыш өлкөлөрү, өнүккөн өлкөлөрү өгөйлөп, санкция берип, кыйнап, дос бар бекен деп көзү жалдырап турат. Эгер биз ушундай кыйын мезгилде доспуз деп, кошулабыз деп, эл аралык авторитеттин келип кошула турган болсок, ал бизге саясий гана эмес, экономикалык дивиденд берет. Таможня союз түзүлүп аткан маалда тең ата болуп кириш керек. Кийин бир жылдан кийин эсептешип кийин киребиз деп атпай, тыкылдатып тиги суранып кирбестер. Таможня союзга кирбесек, минусу өтө көп болот. А мен плюсун билбейм. Билсеңер, айтып койгон. Таможня союзга кирсек, минустары бар, плюстары бар. Бирок биз аларды чечишибиз керек. Мен плюсун санагым келет. Биз наке барыбыз Россияга барып, мигранттар менен жолугуп жүрөбүз. 1-2 миллиард доллар акчаны Кыргызстанга алып келет. Алардын бир гана сураганчы болду. Бизди дейт, Кыргызстандын ички паспорту менен Россия, Казакстан, Беларусиянын территориясында эркин жүргөнгө уруксат алып бергиле дейт. Биз 2 миллиардты 3 миллиард долларга жеткиребиз деп айтып атышат. Анткени мектепти бүтүп аткан укаларыбыз, карындаштарыбыз барып Кыргызстанда эмес, ошол жерде иштесек дейт. Алар туугандарынын үйүнө барат. Алар сезондук жумушту таап берет. 2-3 айга барып иштеп келип, каникул убагында дагы миңдеген долларларды, жалпысынан миллиарддаган долларларды Кыргызстанга алып келебиз деп атат. Келгиле бүгүн Кыргызстандын негизги экономикасын кыймылдаткыч күчү болгон мигранттарды колдоошуларга шарт түзөлүк. Ал жерде кор болуп, милициядан качып, пара берип, кул катары жүрбөгөндөй шарт түзүп берели. Ким буга каршы? Таможня союзга кирмейинче экономикалык союзга кирүү мүмкүн эмес. Бул биринчи кадам. Алмаз Атамбаев менен мен кече жолуктум. Ал мындай дейт, Өмүрбек дейт. Мен Лукашенкоға тарынып, Белоруссияга барбайт элем дейт. Бакиевти бербей койдуң дейт. Эми мен Белоруссияга эртең кетип атам дейт. Анткени мен экономикалык союзга киришти тездетким келет. Армения менен кошо кирелик, артында калбай дейт. Эгер кирсек, ал жерде өкмөт түзүлүп, комиссия деп коет. Еврокомиссиядай. Комиссарлар, министрлер бөлүнөт. Ошондо Кыргызстан 2-3 министрликти алып калайлык. Ошолар менен тең ата чогуу кирип туруп, артта калбастан бир убакта кирип ошол жеңилдиктерди алайлык деп атат. Ооба, баа кымбаттайт. Таможня тариф кымбаттаганда баа ошончо кымбаттайт. Бирок ал акча каяка кетет? Ал бюджетке келет. Туугандар, ал бюджетке келет. Ооба, Россия менен Казакстандын рыногу ачылса, биздин өтпөй аткан картошкабыз, колорадасы бар деп өткөрбөй атат. Сүтүбүз, этибиз, биз өндүргөн товардын баары Россияга, алмабыз, жүзүмүбүз баары Россияга кетип, Кыргызстанда баа кымбаттайт. Турган сөз. Бирок бул жакшы да. Эмгек өндүргөн адамдын мээнети кайтып атпайбы? Дыйкандын, малчынын, багбандын мээнети кайтып, турмушу жакшы болуп атпайбы? Миллиондогон адамдар, тигүүчүлөр, 100 миңдеген адамдар, 100 миңдеген адамдар мигранттар, дыйкандар жана башка өндүргөн адамдар үчүн ал баанын көтөрүлүшү тескерисинче жакшы болуп атпайбы? Туура, бизге окшогон эч нерсе өндүрбөгөн, элдин жонунда олтурган чиновниктерге бир аз кыйыныраак болот. Анткени жылкынын баасы да көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Так, пенсионерлерге кымбат бир аз кыйналат. Бир аз. Мен анан айтып берем, качан чечилет.
Бирок пенсионерлердин көбү айыл жеринде пенсионер үйдүн, жердин, малдын ээси, баласы анын көзүн карап отурат. Пенсионер бай биринчи кезекте, баласы Россияга барып келет. Айыл чарба продукциясы, жеңил өнөр жай продукциясы жана башка ушул өндүрүштөр Кыргызстанда ушул пайда алып келет. Туура бизде рынок экономикасы, бизде сфера обслуживанияда чоңоюп кетип атат. Бул акчалар бири-бирине өтөт, жугат. Акчасын тапкан адам базарга алып барып жоготот. Официант өтөт, шопур өтөт, таксист өтөт, башка өтөт. Бул бири-бирине өтөт. Айлык акы болгондон кийин соцфондко взнос түшөт, көбөйөт. Балким жарым жыл, бир жылдан кийин бюджетибиз көбөйгөндө биз пенсионерлерге, башкаларга ошол компенсация кылып бергенге мындай мен жетишебиз деп ойлойбуз. Жетишебиз. Өкмөт бул багытта чара көрүш керек. Бирок бардык эле товарлар кымбаттабайт. Бизден баары эле сыртка алып кетпестен бизге келе турган дагы товарлар бар. Мен баарын билбейм, бирок мен унду айтып койгум келет. Казакстанда высший сортун бүгүн 24 сом, 27 сом экен. Кыргызстанда 32 сом. Биринчи сорттун Казакстанда 21 сом экен, бизде 27 сом. Минимум 13 сомго арзандайт. Туура уну өндүргөндөр, тегирменчилер жана башкаларга бул минус болушу мүмкүн. Рахмат.